Bizdi el сыйлайт, el кадырлайт. Эми дагы бир хадис айтып коем, андан кийинкисине өтөбүз. Кудай Таала айтат: "Ал-кибрияу ридаи", текебердик бул менин көйнөгүм дейт Кудай Таала. Текебердик бул меники, мага таандык дейт. "Вал азмату изари", фаман назаани, ошол менин көйнөгүм текебердикти ким менден чечип алууга аракет кылса, казафтуху финнар, анда аны тозокко киргизем дейт. Demek tekeverdik, ululuk bir gana Kudayga jaraşat eкен. Demek ösüş üçün жыйынтык чыгарабыз. Эң биринчи адам эмне кылыш керек? Өзүнө реалдуу баа бериш керек. Өзүңүздү реалдуу жерге коюңуз. Билимсизби? Билимсиз деп өзүңүздү кабыл алалы. Калп эле асманда жашап. Эгерде өтө билимдүү болуп кеткениңизде, анда балким мигрант болмок эмеспиз, өтө кыйын болуп кетсек, балким бирөөнүн эшигинде иштемек эмеспиз да, баардыгыбыз эле башкача эметмекпиз. Ошон үчүн өсүш үчүн биринчи өзүгө реалдуу баа бере алды, андан кийин өсөлү. Андан кийинкиси болсо, экинчиси, биринчи шарты өзүңүзгө реалдуу баа бериңиз, өзүңүздү татыктуу орунга коюңуз дедиге. Ал эми экинчиси болсо өзүңдөн башта, жазып алыңыздар. Өзүңдөн башта. Ösüş üçün. Ösüş üçün özüңдөн başta. Misal üçün köz aytabыз. Men atam jaman, apam jaman, dosum jaman, kurbum jaman, padruşkam jaman. Alar özgörüş kerek, anan keyin men özgörüşüm kerek deysiz. Jok. İçten sırtka özgörüş gerek adam. Adam içten sırtka özgörüş gerek. Tağıragı men özgörüm, anan keyin sen özgörösün. Men özgörüm, anan keyin sen özgörösün. Misal üçün jеке men özüm, men dagы ошондой болчумун. Atam menen мамилем, atam экөөбүз бири-бири түшүнбөйбүз. Atamды айыптай берем да, atam ушундай, atam тигиндей, atam мындай, atam мени түшүнбөйт. Кеде ойлоп каласың го, ушу чота мен ушунун баласымынбы же баласы эмесмин, мени ал бир жерден багып алганбы дейсиң да. Чында деле ушундай ой келчү эле да. Кеде ата энеси менен эметип койгон. Мен ушулардын балдары болбосом керек, жөн эле мени багып алган деген да ой келет да. Бирок эч качан караңыз. Misal üçün muno usta uy kurayın деп атат. Uy kurayın деп атат. Бул uy мыкты болуш үчүн ким жакшы болуш керек? Ким? Usta жакшы болуш керек. Usta жакшы болуш керек. Демек, uy мыкты болуш үчүн usta жакшы болуш керек. Башкалар мыкты болуш үчүн биз мыкты болушубуз керек. Эч качан эмне деп, мен атам жакшы болсун, анан кийин мен жакшы болот. Кыйын болсоң, ошончо өзүбүздү кыйын сезебиз го, аябай. Кыйын болсоң, анда ошо атаң менен мамилеңди, апаң менен мамилеңди биринчи өзүң оңдоп албайсыңбы? Кыйын сезебиз да өзүбүздү. Аябай. Демек, эң биринчи үй сонун болуш үчүн уста мыкты болуш керек. Мына объект мыкты болуш үчүн субъект мыкты болуш керек. Качан биз ичибизден чечим кабыл алсак, болду эми бүгүндөн кийин мен мындай жашоо менен жашабайм. Бүгүндөн кийин мен мындай жашоо менен жашабайм. Мен башкача жашайм десеңиздер, анда ичтен мындай буркурап, вулкан сыяктуу адам өзгөрүш керек. Анан ошентип атам менен мамилем жаман боло берип, анан бир жолу бир китеп окуп жатып, ошондо бир закон жазган экен. Не затмевай никогда своего хозяина дептир. Эч качан өзүңдөн жогорку адамдын башын аттаба. Башын аттаба. Атаң менен эгерде тескери мамиле кылып атаңа өчөшө турган болсоң, анда атаң сенден өйдө турат, баары бир эле шапалак менен бир чабат кайра жерге түшүп кетесиң да. Шефиң деле ошондой. Андан көрө шефти, күйөөнү кантип көңүл алабыз, кантип алар менен мыкты болобуз? Биринчи төмөн болобуз да өзүбүздүчү. Жылмакай алып, бир сабагымда мен да айтканмын, мягкая сила деген бар да, жумшак күч деген бар. Азыр бул жактагы Эдил деген байке отурат, Эдил байке келип туруп,
Тур мен отурам десем, мен сага дейт. Эдилбай кечиресиз, ичим ооруп атат эле, ушу жайыңызды берип турбайсызбы? Мен отурайын десем. Мягкая, жумшак. Айтат, боору ооруп кетет да, кел иним кел деп туруп орун берет да магачы. Торе десең анда жоголчу ары дейт. Сен кимсиң дейт да. Мына ушул сыяктуу мамиледе жумшак боло турган болсок, эмне кылабыз? Башка бирөөлөрдү өзгөртө алабыз. Демек, өзүңүздөр ичиңиздерден кайталасаңыздар болот. Биз кыргыздар ичибиздеги түшүнүктөрүбүздү, ичибиздеги баалуулуктарды өзгөртүшүбүз керек. Артымдан кайталасаңыздар болот. Эгер офлайн болгондо бардыгы чогуу отурганда кайталат дейик. Окуу бүтүп калды. Кайра киришет эми. Неге? 40 мүнөт эле да. 34 эми өттү. Эртесин. Перерыв. Суп. Надо. Su alkaleli ustaz içkende. Stakan. Мынаны өчүрүп тур, кайра басасың.